Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү программа кыргыз тилинин адабий тилдик нормаларын сактоо, тилдин тазалыгы маселелерине арналат. Советтер Союзунун учурунан калган бир жакшы нерсе бар болчу. Тилдин тазалыгы дегенчи. Ошондо биз мамлекеттик тилди кыргыз тили деп кабыл алганыбызда, анан ошол тилдин өзүнүн жанагы бүгүнкү күндө урунуп жүргөн тилибизди кабыл алганбызда. Маселен, мен сүйлөп аткан тилди. Ал эми жана бара жатыр, келе жатыр дегендердин баары бул габор да болчу. Эми аны мындай тилдин эрежеси менен айткандачы. Эми аларды мындай маданияттуу адам сүйлөш керек, интеллектуалдуу, маданияттуу адам коомдук жайда сүйлөш керек. Ал эми өзүңдүн үйүндө же болбосо досторуң менен отуруштарыңда сүйлөй бер деген бир эреже болор эле да. Биздин кыргыздын сөзүн ушу мамлекеттик чиновниктер абдан жакырдантып, бузуп, абийирин кетирип атат да. Так сүйлөй албайт, оюн билдире албайт. Кыргыздын төс сөздөрүн ошентип татынакай жамгыр төгүп аткандай куйлуштуруп эмче биз сүйлөй албайбыз. Ошо биздин сөз маданиятын өстүрбөгөнүбүздөн. Анан кийин жана биздин тилдерге көптөгөн калькалар киргендиктен, көптөгөн башка тилдердин таасиры тийгендиктен. Андай болбойт, андай болбойт. Бүгүн келбейт, бүгүн кебейт. Келатат, келатыр. Барчубуз, барчык. Келчүбүз, келчик. Келели, келейли. Ойлонолу, ойлонойлу. Баралы, барайлы. Мейли, майлы. Ылайым, илайым. Күтүп туралы, күтүп турайык. Абдан жакшы, иттей жакшы. Аябай сонун, жаман сонун. Менден зависть этпейт, мага байланыштуу эмес. Мага уже разницасы жок, эми мага айырмасы жок. Дайым алдайсың, постоянно кидать этесиң. Толук кармалды, полный попал болду. Жөн, тынч тур, нормальный болчу. Бул өзү субъективдүү нерсе да, кишинин жеке өзүнө байланыштуу нерсе, жеке кишинин ошол маданий деңгээлине байланыштуу. Андан кийин анын жалпы менен байланыштуу. Жалпы дегеним бул элдин жалпы маданияты, анан ошону тескеп турган мыйзамдар, анан мамлекеттик баягы эрежелер, мына ушулар. Биз жекеден жалпыга көздөй баралы да. Эми жеке киши эгерде депутат өзүнө өзү сыйласа, таптаза эле сүйлөйт. Анан кээде бул модага да айланып калганбы деп ойлоп жатам да. Кыргызчаны аябай жакшы билген, айылда өскөн эле кишилер ошо сүйлөп жатканда көбүнчө атайын орусчаны жакшы билбесе деле орусча сүйлөмдөрдү кошуп сүйлөйт да арасына. Орусча сөз айкаштарын атайлап кошуп сүйлөйт. Ошол же баарыга түшүнүктүү болсун дейби, анда баарыга түшүнүктүү болбойт да. Бул орус тилинде сыйлабагандык, орус тилинде бузгандык, үзүп жылкып келип, орус тилинин системасынан бир нерсени алып келип колдонуп атпайбы? Анан кыргызчаны таптакыр эле бузгандык болуп эсептейт да. Бирок ошого карабай, биздин мына интеллигенттер, анан саясий элита ошол өзүнүн тилин бузуп сүйлөп жүрөт да. Биринчи бул өздөрүнө байланыштуу. Так орусча келтирип жакшы сүйлөгөн депутаттар да бар. А бирок кыргызча сүйлөгөндөр да так сүйлөгөндөр бар. Ошого карабай эле баягы сүйлөп атканда кошуп сүйлөй берет. Ал бул жерде жанагы эл аралык терминдерди мен айткан жерим жок. Аларды колдонсо болот. Алар эч качан мындай тилди бузбайт. Так тескерисинче бүткүл дүйнө элдери адам баарынан мурда адамбыз да. Ошо бир жалпылыктарга барат жүрүп отуруп. Кыргыз тилинин башында аябай чоң маселелер келип чыгып атат азыркы заманда. Биринчи иретте ал колдонулушуна байланыштуу, иш кагаздарына байланыштуу, анан башка тилдердин үстөмдүгүнө байланыштуу. Кайсы бир даражада алганда бул сыяктуу маселе азыркы Түрк Республикасы пайда болуп аткан убакта да пайда болгон. Анда ордонун тили менен
кадимки карапайым элдин тили болуп экиге бөлүнүп калган. Ордонун тили осмон тили деп аталчу. Анда фарсизмдер менен арабизмдер аябай көп болуп кеткен. Шаардык түрк менен айылдык түрк бири-бирин түшүнбөй калган учурлар кездешкен. Кийин анан деген баягы Мустафа Кемал Ататүрк тил реформасын жүргүзгөндө негиз катары ошол карапайым элдин тилин кабыл алган, айылдык тилди. Себеби бул элге жакындашкан варианты болот. Анан деген расмий варианты көп учурда элдин агымынан тышта калып калышы да мүмкүн, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Бирок негиз колдон келишинче элге жакындатканга аракет кылыш керек, элден алыстатпай. Массалык маалымат каражаттарынын обосунан чыгып жаткан журналисттердин, депутаттардын, чиновниктердин сүйлөө маданиятынын деңгээли улуттук тилге карата мамилесин билдирип тургандай. Бизде журналисттик маданияттагы начарда журналисттер ойлойт, мен кандай деп жазсам өзүм билем, эркинмин деп. Журналисттер анчалык эркин болбош керек, себеби журналисттер жалпы калкка маалыматты туура таркатууга милдеткер. Туура таркатканда ошол адабий тилдин тилдик нормаларды колдонуу менен таркатууга милдеткер. А бизде ар бир журналист өзү эле сөз таап жаза берет. Андай болбойт да. Ал ошол адабий тилди колдоно албаса, адабий тилди атайын бузуп, анан мен журналистмин деп өзүнчө сөздөрдү таап жазып атса, ал журналист эмес ал. Илгери Асаба деген газета бар болчу, Ленинчил жаштын уланысы. Мына ошо Асаба газетасында жанагы көчөнүн ушак стилиндеги маалыматтар жарыялана баштаган адегенде. Ошондо эле мен анда академияда иштечүмүн, окуп көрүп, биздин журналистика эми ушул жол менен кетет экен. Эми журналисттердин стили чалды куйду чапырашты болуп жатат экен. Эми хаос болот экен. Будуңчаң болот экен деп ойлогонбуз. Чындап эле мына ошол будуңчаңдын тополоң тозу азыркыга чейин басыла элек. Ар бир газетаны карасаң, ошол жерден ал ката өтүрдү туура эмес койгонун, орфографиялык ката, анан кийин мындай механикалык жактан кетип калган каталарды мен эсепке албайм. Атайын атайлап ушул бир оригиналдуулук үчүн жасаган чоң каталар бар да. Ошон үчүн журналисттер да биринчи иретте ошону ойлонуш керек. Журналист маалыматтарды туура жеткизип, ошол жеткизген маалыматтарын адабий тилдин негизинде жеткизип турууга милдеткер да. Мына ошону туура эмес түшүнүшөт да. Окуучуга айтайын деген оюн журналист так, даана, мыкты жеткирем десе, ал мыкты тил менен жазыш керек. Мыкты сөздөрдү колдонууну билиш керек. Жанакындай эрежелерди сактап, жергиликтүү дагы, адабий тилдин дагы бай сөздүк казыналарын мыкты пайдалана алыш керек. А эмне себептен гезиттер окулбайт, супсак? Себеби журналисттердин тилдик каражаттарды колдоно турган дараметтери өтө аз. Мени тынчсыздандырганы бул биринчи иретте ошол жөнөкөй эле грамматиканын сакталбай атканы. Алыс барбай эле ошол силердин корпорация жөнүндө кеп кылалы. Атын айтканда мындай деп атат: Коомдук телерадио корпорациясы деп. Коомдук телерадио берүү корпорациясы десе бир жөн. Анан деген коомдук телерадио корпорация болот да. Негизичи эгерде жөн эле сыпатын айта турган болсо, анан өзүн айта турган болсо туура. Ушундай мүчө коюудан баштап, анан жалпы эле мындай грамматиканын нормаларын сактабаган сүйлөмдөр көп. Бул биринчи мектептен башталып атат. Анан экинчи бул массалык маалымат каражаттарынын да аябай салымы чоң бул жерде. Мисалы, өтө узун сүйлөмдөрдү түзүп алып, анан деген анын башы жок, аягы жок, мааниси эмнеде, кайсынысы эмнеге туура келет, ошонусу дагы билинбей калып атат. Мисалы үчүн теле берүүлөрдө деле, газеталар эмес, радио берүүлөрдө таптакыр түшүнүксүз сөздөр колдонулат. Ал мындай сиңип кете турган сөз болсо башка, өзү эле бирдемени таап, же болбосо колдонулуп жүргөн эле сөздү туура эмес мааниде колдонот да. Журналисттер бул элдин алдында турган кишилер да дайыма көрүп турушат. Ошолордун сүйлөгөн сөзүн, колдонгон сөздөрүн
өрнөк катары алып коюшу мүмкүн. Жаштардын көбүнчө тили жаңы калыптанып бара жаткан, ой жүгүртүүсү жаңы калыптанып бара жаткан адамдардын аң сезимине митедей орноп калат дагы ошолор. Анан кийин бул ой жүгүртүүнү, тилди бузат. Анан азыр ким гана журналист болгон жок. Журналистикадан мамлекеттик кызматка кетип, кайра аяктан таарынып калса эле келип анан ошо эртең тигил жакшы, бүгүн бул жаман деп эле ошону саясатка айландырып атышпайбы? Азыр мындай журналистика бул деген жөн эле саясаттын элементи дей турган так чек жок чынында. Айрыкча кыргыз тилдүү журналистиканын деңгээли аябай түшүп кетти бул жагынан алганда. Мисалы бир кездерде мен ойлойм деп баштаган сөздү мындай жок болчу кыргызчада. Кыргыз тилинде андай мен ойлойм деп эч бир сүйлөм башталбайт. А бирок биздин чоңдордон бирөө дайыма ар бир эки сүйлөмдөн кийин мен ойлойм деп турчу да. Эми ошол мен ойлойм деген сөз азыр мите сөзгө айланып калды. Эч кандай айта турган эч нерсеси жок депутат деле, министр деле мен ойлойм деп туруп эле анан кийин ушул конструкциянын негизинде бирдемелерди айта берет. Анын ою деле эмес, чындап келгенде. Жөн эле бул жанагы боштукту, бош жерди толтуруу үчүн атайын колдонулган бир сөз да. Мен ойлойм деп туруп анан кийин буйруса, анан кийин Кудай кааласа, Кудай буйруса дей берет. Булар эң мындай маданияты жок кишилердин сүйлөгөн сөзү да. Туура, ар кимдин Кудайга динге ишенүүсү ал өзүнүн иши. А бирок элге чыгып сүйлөгөндө дайыма эле Кудай буйруса, Кудай кааласа дей бергендин өзү бул жакшы эмес. Жана кыргыздын төл сөздөрүн бузган дефект деп коебуз, кемчилик ушундай да. Жанагылар эки барчык келчик, демекчибиз мебичи деген мартең ошол мартең эме говор, диалекти деп коет. Ал бир ошол эки азыраак чакан элдер, чакан бир жашаган элдер колдонуп, анан кийин эметет да. А бирок кыргыздын балдары мектеп жашынан баштап чоң президентибизге чейин адаби тилде сүйлөш керек. Адаби тилде жазганды, айтканды үйрөнүш керек. Келчик, мөлчүк дегендердин бартең алардын баары диалекти деп эсептелет. Ал жанагындай момундай жазуучулар көркөм сөз жазганда, аны ошол эки кимдин кай жерлик экендигин, кай жерден эметкендигин мындай көркөмдүгүн арттыруу үчүн пайдаланат атайын. Анын миссиясы бар, эмеси бар да, милдети бар. Ал эми биз колубуздан келсе кыргыз тилди баарын бириктирип, мындай бир жакшы сүйлөйбүз, бирибизди түшүнө турган болсок, тилди таза сүйлөш керек. Таза сүйлөш керек. Анан жанагы говорлорду көп сүйлөөнүн кажети жок. Эгерде ошол эки өзүнүн үй бүлөсүндө, өзүнүн бир чакан туугандардын арасында ошондой сүйлөгөн адамдар ошол жерде сүйлөшсө болот. А бирок жалпы мамлекетте, мына телевидениеда, радиодо, газета, журналдарга келгенде биз адаби тил нормасын түшүнүбүз керек. Адаби тил бизде түзүлгөн, аны бузбаш керек. Ал жанагынтип биздин депутаттардын келчик мөлчүк деп жанагы айтып аткан бар тантык сөз, тантыраган сөз, өзүнүн тилин сыйлабагандык, жана тилдин маданиятын сактабагандык болуп эсептелет да. Тил жаатында ай деген ажо, кой деген кожо жоктой сезилгендиктен көпчүлүгүбүз тил комиссиясына үмүт артабыз. Ошо тил комиссиясы бир кыргыз тилин сактап калыш үчүн момундай бир ишти жасаптыр, же болбосо кыргыз тилин байытыш үчүн момундай бир ишти кылыптыр. Кыргыз тилинен не бир өзгөчөлүк киргизиш үчүн кыргыз тил комиссиясы бир мондай бир жылыштарды жасаптыр деген уккан жокмун. Булар айлык алган эле ыраазы болуп эле анан анда-санда ушул Бишкекти кыдырып жанагы жарнамаларды кыргызча жазбайсыңарбы, орусча жазып коюпсуңар деп эле ошону менен эле жүрүшөт. Эми бул Бишкектеги жарнама менен Кыргызстандын тилинин тагдыры чечилип калбайт. Туура, ал да керек, бирок жалпы тилдин маани маңызы каякта жатканына карата буларда фундаменталдуу ойлор жок. Себеби ал жерге барып иштеген адамдардын ичинде кыргыз тили жөнүндө, кыргыз тилинин келечеги жөнүндө, деги эле сөздүн мааниси жөнүндө, сөз деген эмнеге, тил деген эмне жөнүндө түшүнүгү бар адамдар барып иштей элек аяка. Ал жерде жөн эле баягы кызмат таппай калгандарды алып барып коюп атышат, көңүлүнө жакканын алып барып коюп атышат. Эми айлык алып отура берчи ошол жерде. Жыргал жумуш, эч кирекеге жооп бербейсиң, эчтеке неме кылбайсың.
кыргыз тил комиссиясында деле менин деле тааныштарым иштеп жүрүшөт. Эми ушул сөзүмдү укса кичине мага нааразы болушат, бирок нааразы болсо да чындык деген чындык да, баягы мындай айтканда дос болгонуң менен баягы чындык андан улуу дегендей кет да. Эми тил комиссиясынын өзүнүн уставы, баягы функционалдык милдеттери бар да. Ал ошого жараша өзүнүн ишин жүргүзүп жатса керек. Бирок ал комиссия деген бир аппарат. Ал аппарат өзүнүн ишин аткарат. Менимче тил комиссиясы бүгүнкү чейин өзүнүн чындыгы милдетин аткара алган жок. Тил комиссиясы бирөөгө кызмат кылыш үчүн курулбаш керек. Тил комиссиясы тилге анан жалпы маданиятка кызмат кылыш үчүн иштеш керек да. Мисалы мен бир эле нерсени айтайын. Жанагы чоң жаңылыштыктар бар. Башкаларга үйрөтүп ырдап койсо, анан ошону кыргызча билип койду. Бул алда керек. Бирок аны абсолютташтырып, негизги биздин ишибиздин натыйжасы деп көрсөтүү жакшы эмес, туура эмес ал. Анан кийин кыргыз тилинин 1 айлыгы, 2 айлыгы, 3 айлыгы деп Кыргызстанда жарыялаган чоң уят. Өзү Кыргызстан болсо, ушул өлкөгө ат берген эл болсо, анын тили мамлекеттик тил мартабасына ээ болсо, ошол мамлекеттик тил мартабасына ээ болуп турган тилдин анан 1 айлыгын, 2 айлыгын, 3 айлыгын өткөзүп отурсак, бул кандай чоң уят. Комиссиянын өзүнүн иши ачыгыраак болсо, эмне иш аткарып аткандыгы тууралуу отчет берип, анан деген биз коомчулук билип турсак, коомдун реакциясы да жакшы болот эле да. Булар мындай кылып аткан экен, а могул жерде жетишпей атыптыр деп, биз билбейбиз айтканда. Терминкомдун деле кандай иш аткарып атканын билбейбиз, кандай жол жобо менен аткарарын да билбейбиз. Балким ошонун баарын тең ачык кылыш керек. Казакстанда мындай экен, мисалы терминдер боюнча айта турган болсок. Кайсы бир терминди которо элек болсо, кадимкидей эле ошол сыналгыдан чыгып, адистер чогулуп, анан деген ошого кызыккан адамдар келип чогулуп, талаш тартышып отуруп, анан бир бүтүмгө келишет экен да. Мындан кийин ушул термин ушундай деп аталсын деп, андан кийин анан ал баарына милдеттүү болуп калат экен. Бирок ал жерде жалаң комиссия чечпейт, мен түшүнгөнүмө караганда ошол кызыккан адамдар да чечет. Бизде коомдук уюмдардын мүмкүнчүлүгү чоң бул жагынан алганда. Кээде жаштар өздөрү түзө коюп жүрөт. Ошолорду деле чакырыш керек. Алардан дагы жакшы идеялар чыгышы мүмкүн. Бүгүн улуттук тилди өнүктүрүү, адабий тилдик нормаларды сактап, заманбап жетилтип, маани туюндуруу мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу. Кыргыз тили жөнүндө мыйзамды кабыл алабыз деп кабыл ала албай жогорку кеңеш кыйналып атпайбы? Анан ошол мыйзам кабыл алынып калса, ошол мыйзамдын негизинде эреже кабыл алыш керек эле да. Коомдук эле эреже кабыл алыш керек эле, жөнөкөй эле. Анан эрежени анан ошол жанагы муну ошол академия наук кабыл алабы, же жанагы кыргыз тили президенттин астында кыргыз тили комиссиясы кабыл алабы. Анан ошол эрежени кабыл алып туруп, анан биз ошол эреже менен анан баардык жерге жайылтышыбыз керек эле. Ушул эреженин негизинде тилдин тазалыгы үчүн күрөшөлү, бул биринчиси. Экинчиси, бул коомдук үндү жайылта турган, сөздү жайылта турган жерлерде этикасы болсун, этикасына карайлы деп, анын этикасын, тилдин этикасын иштеп чыгыш керек эле. Башкы редакторлор өздөрү кыргыз тилин жакшы билген адамдар болуш керек. Ошол текстти оого чыгарууда кандайдыр жоптуу адамдар бар да, ошолор аябай сабаттуу болуш керек. Анан бул жана журналистика факультетинен чыгарып атышпайбы көп эле адистерди. Азыр ким гана чыгарган жок. Жогорку окуу жайлардын көбүндө эле бар чынында журналистика факультеттери. Ошолордун баарын тең теске салыш керек дагы, анан деген биринчи иретте тилге көңүл буруш керек. Себеби журналистиканын өзүнүн стандарттары бар. Журналисттик тил кандай болуш керек, стиль кандай болуш керек. Стилистика деп кадимкидей сабак өтчү биз окуп атканда. Ал кандай өткөнү башка маселе. Бирок андай сабак бар болчу да, азыр барбы жокпу билбейм. Азыр жалпы эле окутуунун окуунун деңгээли түшүп кетпөдү. Адабий тил бизде калыптанган, ал совет учурунда калыптанган бар тил. Ошо эрекинип жөн эле окуп, чокуп, ошол үйрөнүшүбүз керек. Ал тил турат да бизде. Ошол эреже болуш керек. Мына ошону жанагы мен анча-мынчасында өткөн тиги тил комиссиясы ошол эрежени тетиги жогору жактан баштап кийириш керек эле. Айланып кетейиндер.
Силер мамлекеттик деңгээлде депутаттарга айтыш керек эле. Силер мамлекеттик деңгээлде сүйлөп атасыздар. Жалпы кыргыз элине сүйлөп атасыздар. Ошондуктан кыргыз элинде кабыл алынган мындай эреже, анан кыргыз мамлекеттик тили деген бар. Ошонун эрежесинин негизинде сүйлөгүлө. Үйүңүзгө барып алып каалаган говордо каалаган немеңизди чала бериңиз. Анан ошондуктан моорекиндей сүйлөш керек деп. Тил катары мындай көркүнө чыгып, ар тараптан жетилүүсүн кааласак, анда биз ушул 5 чөйрөдөн турмуш тириш чөйрөсүндө дагы, иш чөйрөсүндө дагы, илимий чөйрөдө дагы, публикалык чөйрөдө, көркөм чөйрөдө дагы кыргыз тилинин ар тараптан өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Мына биз азырынча биз турмуш тиричиликте сүйлөшүп атабыз. Көркөм чөйрөбүз бар, а бирок бизде иш чөйрөсү мамлекеттик тилде же болбосо кыргыз тилинде жакшы иштебей атат, жакшы жүрбөй атат. Илимий чөйрөдө, анан публикалык чөйрөдө биз маалымат айдаңында дагы кайсы бир деңгээлде азыраак кыргыз тилинде сүйлөп атабыз да. Президентибиз дагы өнүгүү боюнча багытында да белгиледи. Кыргыз тили бул кыргыз мамлекетинде баардык улуттарды бириктирүүчү тил болсун деп. Азыр президентибиз туура багыт койду да. Ошондой эле жогорку кеңеш тарабынан мамлекеттик тилдин абалы жөнүндө улуттук саясат боюнча концепцияда дагы кыргыз тили бул улуттардын өкүлдөрүн бириктирүүчү, Кыргызстанда жашаган баардык элдерди бириктирүүчү тил болсун. Улуттардын улут аралык тил болсун деген маселени козгоду. Анан экинчиден кыргыз тили иш чөйрөсүнөн илим билимдин тилине айлансын. Маалымат майданындагы активдүү колдонулган тилдердин катарына кирсин деп. Мунун түпкү маңызы, түпкү философиясы бул кыргыз тилин сактап калуу, анын адайы нормаларын жетилтүү, кыргыз тилинин маанилик туюндуруу мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу болуп саналат да. Эгерде биз негизги ушул маселелерди колго албасак, анда кыргыз тилинин өнүгүүсү эмес, анын өлүү процесси көздөй багыты аныкталат да. Муну эми эмнеден башташ керек? Муну биз бала бакчадан башташыбыз керек. Эми мына караңыз, бизде кыргыз тилинде бала бакчалар абдан аз болуп атпайбы? Орто мектептерибиз бар, Кудай айтабы. Бирок жогорку билим, кесиптик билим берүү бөлөк тилде болуп атпайбы? Биз эгемен мамлекет катары өзүбүздүн мамлекетте жашаган жарандарыбызды, өзүбүздүн улуттун өкүлдөрүн эне тилинде эмне үчүн кесиптик билим берүүгө мындай багыт алып ошого шарт түзүп бербей атабыз. Мисалы үчүн илим, маданият жаатында өзүнүн толук милдетин аткарбай келет да. Мисалы үчүн маданият дегенде мен өтө кенен мааниде алып атам да. Мисалы үчүн билим берүүдө жанагы китептердин жоктугунан, терминологиянын терминдердин иштелип чыкпагандыгынан сабактарды башка тилдерде өтүп келишет да. Тетиги Алайдын чыгында жашаган бала, же Ысык көлүнүн кайсы бир булуң бурчунда жашаган бала, же Баткенден келген бала бүгүн кыргызча окуп келип, анан таптакыр бөлөк тилде жогорку окуу жайларына окуганы кирип атпайбы? Жогорку билим башка жакта болуп атпайбы? Биз эмнеге өзүбүздүн улуттун өкүлдөрүн кыйнап атабыз бул жагынан? Мына ушундай бул саясий дагы идеологиялык да чоң мааниси бар маселе да. Бир чоң бир зарылчылык туудуруп аткан маселени чечип алышыбыз керек да. Бул орус тилинин расмий статусун алып салуу. Анткени баары эмнеден башталат? Баары иш кагаздарынан башталат. Буйруктардан, анан чоңдордон башталат. Кыскасын айтканда, эл деле өзү мындай чоңдорго карата түздөнөт. Эгерде жаман адаттарды айта турган болсок, ошол аракештикти, тамекини деле бир кезде башкармалар жугузган элге. Анан жакшы нерсени деле ошол чоңдордон карап үйрөнөт да. Эл алдында массалык маалымат каражаттарынын обосуна сүйлөгөн мамлекеттик кызматкерлеринин сөзү улуттук тилдин абалын көрсөткүчтөрүнүн бири окшойт. Мисалы эл алдына чыкканда кайсы гана рангадагы чиновниктер болбосун,
жана мисалы машина айдаш үчүн деле күбөлүк алып машинаны кандай айдашты үйрөнүп атпайбы. Ошол сыяктуу элдин астына чыгып чоң саясатчы болом десе, адабий тилди үйрөнүп, чечендик өнөрдү үйрөнүп, атайын ошол эки боюнча сабак алып, чечендикти, сөзмөрдүктү үйрөнүш керек. Бул макал лакаптарды жатташ керек. Мааниси кандай экен? Ошентсе анан элге алынат. Кыска так сүйлөп, жанагындай турса, анан кулагынын кучугусу канып таптаза кыргызча сүйлөп турса, эл да ыраазы болот да. Бул мындан бирдеме чыгат экен да. Депутаттар деле элдин өкүлдөрү да колдон келсе бул саясатка адам барганда маданияттын кайсы бир деңгээлин өзүнө сиңирип алып барса эң жакшысы ошол да. Мунун жакшы үлгүсүн мамлекет көрсөтүш керек. Кандай болгон күндө да. Анткени мамлекет улутту калыптандыруунун тарых жолунда улутту калыптандыруунун бирден бир куралы. Бала бакчадан баштап президентке чейин биз таптаза адабий тилде сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Ал адабий тил бизде калыптанган, бар. Ал жок эмес, жаңы түзүлүп аткан жок. Ал бар да. Ошондуктан биздин эгерде саясатчы болом деген эл алдында сүйлөп жүргөн адамдар мына чечендикти, сөзмөрлүктү атайын сабак катары өтүп үйрөнүш керек. Бул боюнча атайын мектептерди ачыш керек. Үч эле бийлик башындагы адамдар же болбосо түзүмдөр, айталык президент, премьер-министр, анан спикер, анан берки министрликтер өздөрү эле жыйындардын баарын тең колунан келишинче кыргызча алып барса, калгандарынын баары тең ошолорго карата түздөнүп отуруп, анан деген иш кагаздарында дагы кыргызчалаштыруу маселеси өзүнөн өзү чечилмек. Анан башкалар да ошолорго карата түздөнмөк. Бизде ошол башында турган адамдардын өзүнүн адаттары кээде буга жооп бербей калып атпайбы. Бул чогулуштарга тиешелүү, анан деген иш кагаздардын түп нускасына тиешелүү. Иш кагаздардын түп нускасы кыргызча ойлонулуп, кыргызча түзүлүш керек. Аны орусчасына кылчактабаш керек. Парламент болобу, өкмөт болобу, биринчи ошолордо. Ошолор өзү кыргызча сүйлөп, ошолор өзү кыргыз тилин колдоно баштаганда, эл өзү колдонуп кетет. Элдин себеби баягы аң сезимин, улуттук сезимин кытыгылайт дагы. Анан кийин ушундан баштап анан зарылдык болот. Өздөрүндө болуп атпайбы? Кыргыздын чечендигинде, сөзмөрлүгүндө эч жерде мындай сөздүн баркын билген, маанисин туйуткан, ошондой мындай шыдыр айткан, жанагындай башка эл аз да. Мына кыргыздын жанагы төкмөлөр эмнеден чыгып атат? Тилдин байлыгынан, мыкты ошо төл түшүнүктөрүбүз бар экендигинен чыгып атат да. Башка мисалы башка элдерде, Европанын бирдей элинде мисалы төгүп эч ким айтпайт. Көчө эле түрк тилдүү деген 24-25ке жакын түрк тилдүүлөр турат. Ошондон чынанча казактар айтып жүрөт, башка жерде төгүп ырдаган эч жерге жок. Кыргызда бар. Кыргыз эмне үчүн чыгып атат? Ошо эмесинде боюнда болгон үчүн, табиятында болгон үчүн, ошонун кылымдан бир кастарлап болгон акыл аң сезиминде, көкүрөгүндө болгон үчүн айтып атат да. Ичинде болсо сыртына чыгат да. Ошондуктан жанагы саясатчылар сөзсүз ушу кыргыз тилин жакшы үйрөнгөнгө аракеттениш керек да, намыс кылып кереги жок. Ал өзүнүн аброюн көтөрөт. Ал эл адам экендигин, өзүнүн тилин жакшы билгендигин, ошо улуттун мыктысы экендигин көрсөткөн бир чоң сапаттын бир белгиси деп эсептеш керек. Эгер жана тантып сүйлөгөндөр болсо, мен аларды таптакыр эле сыйлабайм, сыйлагым да келбейт. Тантып турса, анан алар элге эмнени үйрөтөт? Мектепте окутулат да туурабы көп нерселер. Ошону окутканда жакшыраак окутуш керек. Азыр чынын айтканда мектеп мугалимдеринин өзүнүн деңгээли айрыкча тил сабагынан сабак бергендер өтө төмөн. Сөздөрдү ошол эки бала бакчадан баштап үйрөтүшүбүз керек таза сүйлөгөнгө. Анан жанагындай чечендикти, сөзмөрлүктөр боюнча көптөгөн конкурстарды үйрөтүп, балдарга жанагындай көнөрүп кеткен сөздөрдүн да маанисин үйрөтө жүрүшүбүз керек да, мектепте дагы, жогорку окуу жайында. Анан алар окубаса, анан мурунку чыккан китептер азыр кайра чыгып аткан жок. Окуу китептерин колдон келишинче ошол эле тил комиссиясы чыгарып турса, ошол окумуштууларды билимин пайдаланып дегендей, анда жакшы болмок. Же болбосо жок эле дегенде ошол өздөрү демилге кылып ошондой колдонмолорду жазган адамдардын колдонмолорун пайдаланып ар кандай окуу программаларына киргизиш керек. Кыргыз улутунун баласымын, кыргыз улутунун кызымын, мен кыргызмын деген кишилер биринчи иретте шуну колго алыш керек. Өзү жекече үйүндө отуруп, ишинде отуруп, ушуну ойлонуп, мен тилди таза тутайын дагы дайыма ушул тилде эң мыкты деңгээлде сүйлөйүн деп аракет кылыш керек да. Эне тилибиз ар тарапта өнүгүп, адабий нормалар сакталып,
абырой көтөрүлүп, сөзүбүздүн көркү чыксын. Бар болуңуздар.